Майлардын негизиндеги каражаттарды кантип тандоо керек жана алардын кайсынысы сага ылайыктуу экенин билип алуу ашыктык кылбайт. Мисалы, бадам майы. Бадам майынын курамында карылык процесстерди жайлатуучу табигый антиоксиданттар Е витамини, ошондой эле май бездеринин ишин жөнгө салып, чачтын өсүшүнө жакшы таасирин тийгизип, алардын жылтыроосун жана чоюлчаактыгын күчөтүп, бир гана чачтын эмес, кирпиктер менен каштардын да калыңдыгын жогорулатууга жардам берүүчү F витамини бар. Бадам майы тынчтандыруучу жана калыбына келтирүүчү таасирге ээ. Ошондуктан ал майда жарааттарда, күйүктөрдө жана башка тери жаракаттарында, атүгүл кирпичте да колдонулат. Авокадо майы. Жемиштеринде эле авокадо майы натрийдин, калийдин, кальцийдин жана цинктин, А жана Е витаминдеринин жогорку концентрациясына ээ. Буручтардын жана жаш курактын пигменттик тактарынан пайда болушуна каршы күрөшүп, кургактыктан жана жаракалардан коргойт. Чачтын ымдандырып, чачтын фолликуласын азыктандырып, коргоочу пленканы жаратат. Авокадо майы бактерияга каршы таасирге ээ, теринин калыбына келүүсүнүн стимулдайт жана бүтүрлөрдү айыктырууга жардам берет. Зайтун май. Байыркы акындар аны суюк алтын деп аташкан жана биз аны бардыгына косметикалык этикеткалардан издөөгө кеңеш беребиз. Зайтундун курамындагы линол кислотасы жараларды жана күйүктөрдү тез айыктырууга көмөктөшөт. Ал эми алеин кислотасы рак клеткаларынын өнүгүшүн басаңдатууга жардам берет. Зайтун майынын курамында карылык процесстерин басаңдатып, териге да чачка да пайдалуу таасир тийгизүүчү фенол бар. Укалоо үчүн пайдалуу, ал зыяндуу заттарды жок кылууну тездетет.